Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмандар? Мен бүгүн Билесинбек эжинин Instagram баракчасына эң көп келген суроого юрист Жаңыл Алымкул кызынан кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Суроо болсо мындай: баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнөн атасынын фамилиясын өчүртүп, аял өзү жалгыз бой эне болсо боло алабы? Саламатсызбы? Бул суроо бизге аябай көп келет да. Атасынын фамилиясын такыр эле өчүртүп салып, менин эле фамилиям калса болобу, ошентип жалгыз бой эне боло аламбы депчи. Ооба, бул мыйзамда каралган болот. Ал үчүн баланын атасын аталууктан ажыратуу тууралуу арыз жазып сотко кайрылып атканда, ошол эле арызда фамилиясын өчүртүп коюу, атасынын фамилиясын сызып салуу деген талапты дагы коюп кайрылса болот. Мындай учурга, мындай күнүмдүк турмушта мындай бир түшүнүк бар. Жалгыз бой энелер булар күйөөсү таштап кеткен энелер баардыгы эле жалгыз бой экен деп ойлойбуз да. Чындыгында эгерде баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасынын фамилиясы жок болсо, сызыкча турса же энесинин фамилиясына жазылган болсо, ошол жалгыз бой эне деп эсептелет. Көбүнчөсү бул учурунда аял менен күйөөсүнүн ортосундагы таарынычтардан улам келип чыкса керек да. Анан кайра калыбына келтирип алса болобу? Кайра калыбына келтирсе болот, албетте. Ал үчүн сотко баланын аталыгын аныктоо арызы менен кайрылат. Анында эки жолу бар. Биринчиден, эгер атасы кайра макул болуп атса, анда энеси экөө чогуу барып, орган ЗАГСка барышат дагы, арыз жазып кайрылышат. Ошонун негизинде алса болот. Эгер атасы каршы болуп атса, баланын атасы качып атса, мисалы, андай учурда сот тартибинде жүзөгө ашырылат. Анын дагы эки түрү бар. Биринчи социалдык негиз далилдердин негизинде аныкталат. Мисалы, мурда каралашып жүргөн документ жүзүндө атасы жазылбаган, а бирок факт түрүндө каржылар каралашып жүргөн, ошол эле коңшу колоңдору билет, акча которгон перевод, мисалы, которуулардын далилдери бар, сүрөттөрү бар дейли. Ошонун баардыгы социалдык далил болуп, аталыгы социалдык түрдө аныкталып берсе болот. Эгер андай дагы жол менен болбой жатса, анда биологиялык ДНК тести жүргүзүлөт дагы, атасы аныкталып, соттун чечиминин негизинде фамилиясы кайра жазылат. Ошентип кайра калыбына келтирип алса болот. Мындай күбөлүктөн атасын өчүрүп салгандан кийин деле алимент төлөй береби? Андай учурда жок, төлөбөй калат. Анткени күбөлүктө баланын атасы катары ким жазылса, ошол кишиден алимент өндүрүүгө мүмкүн. Демек, аны өчүртүп салганда алименти дагы өзүң эле кыйып салган болот экенсиң да. Чоң рахмат. Мынакей көрөрмандар, биз азыр туулгандыгы тууралуу күбөлүктөгү атасынын фамилиясын өчүрүп, эне өзүн эле калтырып жалгыз бой боло алса болобу деген суроого жооп алдык. Эгер силерде суроо пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, мен сөзсүз түрдө кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Саламатта калгыла.